Мынакей топырақ, құм. Денсаулыққа өте пайдалы. Мынтип көмілсе де болады. Көмілсе. Суық орларға, суық тиген орларға жақсы суықтар шығарады. Муын орлар. Шу докторлардан айықпай, баспай қалып, ушулдай топыраққа келіп, бутун қойып, ушинтип айып кеткен ушуларды мен бирнече адамдардан уккам да. Бул жакка КамАЗдар кирген үчүн, КамАЗдар ушундай өткөн жер ушинтип майдаланып, ун сыяктуу майдаланып калат да. Жылдын саратан мезгилинде киш керек да. Саратан мезгилинде, ысык мезгилде чыдаш өтө кыйын. Кыска шорта кийип, жамбаштарды көмүп отурса да жакшы болот. Ондай КамАЗ келет да. КамАЗ сизди көрбөй калбасын. Ысык экен, машалла. КамАЗдар ушинтип өтүп, майдалап коет да. Ушундай кум ташыган жерлерде, кайсыл өрөөн область болбосун, ушинтип топуракты ушинтип басса, бир 10 күнчө. Пешим убактарында, пешимден кийин келиш керек, күн ысыганда топуракка тусuyт да. Анан эч болбогондо ушинтип жаңылак басыш керек. Так, мындай көмүлүп отурса дагы ысыктык өтө таасир берет, жакшы таасир берет. Чыдаш кыйын, чыдаш. Жер кетти да. Пешинеге тептиби, пешинеге? Пешинеге тептиби? Пешинеге тебелек. Бул катуу ысыгандачы мээң кайнап кетет экен. Лопатка ала келелиби эртең? Лопатка ала келсе болот, э? Ошо өтө пайдалуу көп орларга. Мен 3-4 жыл мурун бир аксакалды көргөм. Баспай калган экен, докторлор көрүнө берип баспай ата балдары бир топурак алып келген экен кумга. Кресло столго отургузуп коюшкан экен, тамагын коюп. 3-үчү күнү басып кеттим деп мага лично айтты. Бүгүн 4-үчү күн, 3-үчү күн басып кеттим депчи. Аны ошол окуяларды бир нече адамдардан уккам да. Топурак табигый баары, Саратан мезгилинде кеш керек.